Эми биз Кыргыз чоролору коомдук бирикмеси ушул сиздердин жашап жаткан айылыңыздарда Военно Антоновка деп аталат экен. Ошону жана айыл аймагыңардын аты дагы Военно Антоновка деп аталат экен да. Ушуну баягы өзүнчө атын аталышын өзгөртөлү деп келгенбиз да. Өзгөчө баягы тарыхый мурунку аталышына басым жасап. Сиз ушуга пикириңизди айтсаңыз, колдойсузбу же каршысызбы? Албетте, мурунку аталышын кайра кайрып келип атап койгонго биз каршы эмеспиз, кошулабыз. Кыргызстанда жашап аткандан кийин ар бир жер мурунку аталышта болушуна биз албетте кошулабыз. Демек колдойсуз. Колдойбуз. Сиз укканыңыз боюнча кандай экен мурунку тарыхый аталышы? Мен укканым боюнча мурунку аталышы Каракоо. Каракоо деп аталган экен. Сол аты кайра келсе, эл үчүн деле жакшы. Рахмат. Келген кыйла жону жеңген кыргыз элдин урпактарыбыз. Азгырса да заман, алдаса да жаман, кастык кылба өз мекениңе. Бейиштин төрүндөй, берметтин өгүндөй, берекелүү жерим Кыргызстаным, ата мекеним, ардактуу жерим, кылымдарга сени ырдап келемин. Мекеним менин, кымбатын жерим, жүрөгүмө сени сактап келемин. Бул бир эле айыл деле эмес, бул көчөлөрдүн атындагы Кыргызстанда жашап аткандан кыргызча болуш керек да, негизи. Көчөңөрдүн аттары, аталыштары башкачабы? Орусча болуп атпайбы? Баары орусча аталганбы? Орусча аталып калган. Ошо биз жаңы эле бир көчө, бул өтүп аткан көчө Советский деп аталат экен, ошого бир кыргызча бир аталыштар сунуштайт элеңиздер да? Эми кыргызча могу илгери бир Кыргызстанга бир жакшы бир мындай бир эмгеги сиңген адамдардын аты болсо жакшы болмок. Рахмат.